Акын котормочу Камчы Жунусов 1915-жылы 10 августта Ноокат районундагы 5 Бадам айылында туулган. 1930-жылдан тартып балдар үйүндө тарбияланып, 1937-жылы Оштогу айыл чарба техникумунун 2-курсун, анан республикалык партиялык мектепти жана аскердик саясий окуу жайын бүтүрөт. Камчы Жунусов райондук гезиттин редактору, республикалык Ленинчил жаш гезитинин бөлүм башчысы, жооптуу катчысы жана Комсомолдун Жаңы Ноокат райкомунун 1-катчысы, Кыргызстан ЛКЖС Ош обкомунун кадрлар боюнча катчысы, Кыргызстан басмасында редактор. 1974-жылдан Кыргызстан Жазуучулар союзунун адабиятты жайылтуу бюросунун башчысы болуп иштейт. Камчы Жунусовдун чыгармачылык иши негизинен 1945-жылдан башталып, ырлары, аңгемелери республикалык гезит журналдарга үзүлбөй басылып турат. Менин жерим аттуу туңгуч жыйнагы 1950-жылы жарыкка чыгат. Камчы Жунусов Тихоновдун Сами поэмасын, Иордания акындарынын ырлар жыйнагын, Муса Жалил жана Тукайдын ырларын кыргызчалаган. 1947-жылдан СССР Жазуучулар союзунун, 1958-жылдан СССР журналисттер союзунун мүчөсү. Көп жылдык эмгеги үчүн, эмгектеги артыкчылыгы үчүн жана 1941-1945 жылдардагы Улуу Ата мекендик согуштагы каарман эмгеги үчүн медалдарына, Татар АССРнин Жогорку Советинин Президиум ардак грамотасына, Кыргыз СССР Жогорку Советинин Президиумунун жана Кыргызстан ЛКЖС БКнын ардак грамоталарына татыктуу болгон. Ноокат районунун Караташ айылында Камчы Жунусовдун 100-жылдык маракеси чоң салтанат менен белгиленди. Ага акындын калемдеш достору, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, тууган уруктары жана жалпы эл келип катышты. Алгач акындын арбагына багышталып, Куран окулуп, дуа кылынды. Алгачкы сөз Камчы Жунусовдун бир туугандары менен бала чака жакындарына берилди. Агасынын акындык таланты, анын өрнөктүү өмүр жолун эскеришти. Үй бүлөдө камкор, мээрбан ата болгон, өз ырлары менен мекенди, эли жерди даңазалагандыгы менен эл эсинде калган үй бүлөсү айтышты. Ошондой эле сөз алган акындын жакындары Камчы Жунусовдун 100-жылдыгын белгилөөнү уюштуруу, түздөн-түз башында туруп иш-чараны өткөрүүгө демилге көтөрүп, каржылык колдоо көрсөткөн Элуулу Төрөбай Зулпукаровго өзгөчө ыраазычылык айтышты. Өзі жақсы сыйлағанымыз, біздің келешегіміз, біздің мұнатып отырғандарды көрген, жас балдар келешекте дағы мұнатынан жақсылап отырдықтарды, мұнандағы жақсы естеліктерді түзіп, өткөріп, елдерін ризат кетеді. Бұны үзе жақсы ұйыштырған, үзе жақсы болған, бұны басқарған адамдарға чоң рахмат, шаң болсын, ұзын өмір жашап, бала чағасыменен, дуайларыменен көңілді орын өткізді, құда болып өткізді, адамдарға бөліп насып қылсын. Ошол 100 жылдык маракени колдогон адамдар жөнүндө айтпайын мен. Ошо эң биринчи биздин депутатыбыз Төрөбай Зулпукаров биринчи колдоп берди. Ошого чоң рахмат айткым келди. Ошо азыркы Маша да карадан депутатка шайланып калды, эл өз көтөрүп. Ошол келечекте мындан да иштери илгери болсун, мындан да жогорку даражаларга жете берсин. Şu orta mektepke uşul atamdın atıga koyulganга bizim sыйлыгыбыз bardı, uşul kadarken tapşırıp koysak mekteptin direktiri kese. Bir kompüter, andan keyin büt
Kitepleri bu yerge kötörüp kelelmedik. Bir 1000'den aşık bu biletkega özümüzdün padarka kiteplerimizni berdik. Rahmat canım. Çok rahmat. Кийинки сөз замандаш калемдештери менен жазуучулар союзунун мүчөлөрүнө, жогорку окуу жайлардын директорлоруна берилди. Өз кезегинде калемдештер акындын чыгармачылыктар эметине жогорку баа берип өтүштү. Акындын жазып кеткен ырларынын маани маңызына токтолушуп, кыргыздын кайталангыс акындарынын бири болгонун бир ооздон ырасташты. Бүгүн кылым жашаган кыргызга ак кызмат өтөгөн айтылуу акын, котормочу, журналист, эң башкысы өз доорунун атына заты жарашкан камчысы болгон комсомолдук кызматкер камчы атабыздын кылымдык мааракесине куш келипсиздер. Атабыздын кыргыз адабиятына өтөгөн кызматынын бир эле далилин айтайынчы мен. Кыргыз эл баатыры, кыргыз эл акыны Сооронбай Жусуповке устат болгондон кийин анан калганын өзүңүздөр баалап түшүнүп аласыздар деп ойлоймун. Албетте кылым карыткан атабыздын мааракесинде ушунчалык толкундалуу менен айтылган сөздөргө биздин кошумчабыз, айтарыбыз бул кишинин бүтүндөй мурасы кыргыз көркөм сөзүнүн алтын казынасына кирип калды. Мен айтар элем, кыргызда сөз бар, өнөрлүү өлбөйт деген. Не бир инсандар чыгат, байлыкты, бийликти кармаган, бирок дайыма тарыхта өнөрлүү адамдардын аты көз өтсө да эскерилет. Мына бүгүн ноокаттан чыккан инсандар жөнүндө, таланттар жөнүндө Тынчтыкбек агай жакшы сөздөрдү айтты. Мен айтар элем, ошол ноокаттык интеллигенциянын, чыгармачыл интеллигенциясынын көч башында, булардын башында Камчы Жунусов болгон. Себеби ошол Советтер Союзунун алгачкы түптөлгөн мезгилинде адамдардын тагдыры кандай оор кыйынчылыктарга учураса, абабыз да ошол жолду басып өткөн. Жана ошол советтик мезгилге доорго ак кызмат кылган, таза, кичпейил, маданияттуу, интеллигенттүү, бүгүнкүдөй улкунган, жулкунган заманга таптагы туура келбеген, өзүнүн адеби менен жашап өткөн, баарыбызга үлгү жана өрнөк болгон. Жақшылық деген бұл болып, елінде болып жатат той байрама. Мұхтараған баш болып, тала екен рахмат. Мұнан аллада ежем жаныңда, балдарына баш болып, bu yerden ақсақал менен жашқары. Төрі вайда еніміз, төріні көрді қамылға. Ошондай рызқы құтың ечуақ, төгілбесін дөң елімден. Бақытты берсін барына, болбосам ақтас тұрқын жайылса, болбосам ақ киптептің оқыған, балдарың шықсын артыңдан. Мен тілеймін Құдайдан, ертең еле кеп болып, қадымки 5 бадамдың жерінде. Ой, қамчыдай балдар шықты деген қойласам, талай той кеп болып, оқыған ұшыл балдарым, сілердің да бір кесте атақты болыр жан-жағың, құтты болсын жалпыңа. Бүгін қуанған қырғыз тойғасыды, бүгін Камчатаның байрамы. Акындын 100 жылдык мааракесин өткөзүү демилгесин көтөрүп, каржылык колдоо көрсөткөн Жогорку Кеңештин 5-чакырылышынын вице-спикери, 6-чакырылыштын депутаты Төрөбай Зулпукаров болгон. Мындан көздөлгөн максат эл арасынан оргуштап чыгып, өз таланты менен жан дүйнөсүн айкалыштырып, аны кагаз бетине түшүргөн акындын өрнөктүү өмүр жолун жаштарга үлгү жана насаат катары көрсөтүп кетүү багытталган. Сөз алган ноокаттын кулууну жалпы кыргыздын туу көтөрөр сыймыктуу эли улуаттыккан Төрөбай Зулпукаров акындын басып өткөн жолу жана жазып калтырган ырларына токтолуп эскерди. Бизде Ноокат районунда Төрөбай Кулачовтай, ошондой эле Насирдин Исановтой чыган мамлекеттик ишмерлер. Андан кийин бүгүнкү замандаштарыбыз Айтбай Султановичтер чыкты. Көптөгөн кыргыз мамлекетине кызмат кылып, өзүнүн эмгегин сиңирген инсандар чыкты. Ошондой эле кыргыз адабиятында Опол Тоодой орду бар. Өзүнүн жашаган иши менен кыргыз адабиятына чоң жол калтырган биздин Мырза Капаров, Камбаралы Боболов, ошондой эле Камчы Жунусов деген аталарыбыз бүгүнкү күндө
tarixtin betinde altın tamgalar menen kala berет. Oşonday эле бүгүнкү күндө жашап жаткан биздин адабиятка чоң салым кошуп турган биздин агаларыбыз бар. Алардын баары кыргыз мамлекети үчүн, эл үчүн, жер үчүн бүгүнкү күндө кызмат кылып атат десек болот. Адам баласы бул дүйнөдөн төрөлгөндөн кийин сөзсүз бүтө турган күнү да болот экен. Бирок көз өткөндөн кийин өзүнүн иши түбөлүктүү калыш үчүн элге кылган кызматы калат экен. Ошол сыяктуу мына Камчы Жунусов атабыздын көз өткөнүнө бир топ болду. Бирок бүгүн сиздер менен 100 жылдык мааракесин белгилеп атабыз. Бирок жасаган иши, кыргыз адабиятына кошкон салымы тарыхтын беттеринде калды. Азыр мен ушул жерден көптөгөн нерселерди айтып кетти. Ошол Каныбек Исаков агабызга дагы чоң ыраазычылык билдирип кетейин. Дагы биздин ушул төкмө акындардын атасы болгон Ботобай ырчынын ушул архивде кол жазма катары калып кеткен ырларын жандандырууну мойнуга алып атат. Эмне үчүн дегенде кыргыз элинде босоң Ботобайдай бол деген сөз бар. Бирок ошол Ботобай ким экен? Ал киши кайсыл жерде туулуптур? Кайсы элдин жеринен чыккан деген ушул табышмактуу сөздөрдүн бети жакынкы жылда сиздердин эмгегиңиздер менен ачыла турган болуп атат. Биз колубуздан келген ушул нерсени жасайбыз. Алдыбызга койгон максатка жетүүдө негизги биздин аң сезимибиз, руханый байлыгыбыз сөзсүз өсүш керек. Ошондо гана биз өзүбүздүн тарыхыбызды билип, ошондо кара сөздүн эң уучун же болбосо түпкүрүн түшүнгөн адамдын сөзүн түшүнө алат. Элинин, калкынын каалоосун түшүнө алат. Ошондуктан биз жаштарыбыздан суранып кетет элек. Ошол биздин жазуучулардын, акындардын китептерине көбүрөөк көңүл бурсак, ошол көңүл буруу үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүп берүү бүгүнкү күндөгү биздин мойнубузга жүктөлгөн милдет. Расмий бөлүк Кара Таш айыл аксакалдардын жалпы дубасы менен жыйынтыкталды. Андан соң акын Камчы Жунусов тууралуу театрлаштырылган оюн зоок тартууланды. Kolumuzga kol, bilek boluçu kamçılı oldunuz. Oldunuz. Kolumdu kırık koyubam, can kola. Oğuzunuzga may jеңе, oğuzunuzga. Oğluma şerik bolup jakşı boluptur. Kantip sүйүнчүңүздү бербейин. Сактап жүргөн бирке теңгем бар. Ошону берейин. Мынакей алыңыз. Бул уулумдун атын төрөлгөн күнү жеген сүйүнчүлөгөндө камчылуу кол билектүү болдуңуз дегенде эле камчы деген ат туура келген. Колго кол, кол билегим. Агасын алга сүрөр камчысы, эл керегине жараган камчы сап болор инсан болсун деп ниет кылгам. О жараткан Кудайым, ыраазымын бергениңе. Аксар башыл Кудай жолуна Кудай атадым. Аллаху акбар. Senin atın kamçı oldu. Senin atın kamçı oldu. Senin atın kamçı oldu. Al gel buraya. Sılgın al gel sılgına. Karanımdan ayrıldım, kanatım senden ayrıldım.
Жоқтық сені қайғырды ма? Bir barım ay bir barım. Bir barım ay bir barım. Bir barım ay bir barım. O şoru жоқтар, ырысы жоқтар, эми кантесиңер? Балдарга антып айтпа, жаш немелерге. Şoru жоқтарым, şoru жоқтарым. Атаңардан айрылдык. Эми гана кыркка чыкпады беле. О, şoруң аткар. Кайра жигит. Апа. Атам эмнеге өлдү? Ата. Ата. Kızım, ölgöndün артынан өлгөн ешким жок. Жап-жашсың айланайын. Эми гана 30га чыктың. Сенин башыңды сурап келишти. Багың ачылсын айланайын, багың ачылсын. Авалар, энелер, балдарым кантет? Көргөн күндөр эмне болот? Багары карары, көздөрү жок кыйналышпайбы? Жүдөшпөйбү? Балдарың менен барган жерге батпайсың. Өгөй оңдурабы? Ай, биз де элбиз. Бир ок аттууга дайындап беребиз. Кана, жараткан өзү колдосун. Амин. Апа, Биз да ала кеттиң. апа, бизди ала кеттиң. Ала кеттиң, апа. Ала кеттиң, апа. Ой, шорум, өлбөсөң өлбөй кал. Кош чырактарым, Алла өзү жарылсын. Өзү колдосун. Силерди Аллага аманат тапшырдым. Ала кеттиң, апа. Ала кеттиң, апа. Ка? Мен бир чыгардым, уксаңыз? Айтчы. Айтыңна, андан көрө бай атабыз той берип атыптыр. Мен жолда барат эле чыгарам. Сиз болсо колуңузду коштоп ырдасаңыз, эч болбосо курсак той козуп алалы. Хой, эчки улактар кантет? Тез эле кайтабыз, кеттикпи? Кеттик. Ay Cankola! Ay Cankola! Beri gelin! Ay! Sormada gülüp etmezsin sorma. Al gel bana. Ay! Beri gel! Ay! Çalaklarınızı gelin! Sılgın al gel sılgına. Beş badamdın atası, tiysin bizge batası. Jama kaytıp ırdayın, geldik mında atayı. Baylığınız taşısın, bayım uzak yaşasın. Toyga gelgen bizlerge aşo katın aşırsın. Bali bali, önörüne rahmat, önörün örkündesin oğlum. Jigitler, ar oçokta oturguzup, aş tamaktan bergili ballarga. Hey! Жетесіз жетіңдер. Улақ қозылар демізіп қойыпсыңар. Қарабай қайда жүресіңдер? Өлік қанамды көрейіндер. Ашқа жүк, башқа жүк. Жүгінді қорлар. Бекерінен жетіп қалған емессіңер. Бас бері. Мына саға өлімді көрейін. Мына саға. Мына саға. Урбан бері. Ака, қорқотам, ем қайда барабыз? Қайра барсақ оңдырбайды. Үкем, айланайын үкем. Атам өлбесі ушундай күнді көрмек емеспіз. Жандамада бізге оқшыған жетім балдар үшін балдар үйі ашылғанда уктум эле. Ошол жака баралычы. Ошол жака баралы. Мектебим. Бассам турсам, оюмдасың сен мектеп. Түн уйкумдан ойгономун мен эстеп. Бала чактан чамбыл ала кезимден
барчын кылып таптагансың бапестеп. Кайда жүрсөм, капарымда сен мектеп. Эч унутпайм, эсимдесиң элестеп. Канткен менен илим билим үйрөтүп, акылыма акыл коштуң белиндеп. Сүйөм сени ак сүт берген энемдей, сүйөм сени бирдей көрүп жергемдей. Сүйбөй кантип кое аламын мектебим, таалимиңди таткам эмчек эмгендей. Сен мектебим, миллион жаштын түнөгү, сен казына илим билим жүрөгү, сен жетилтип учура бер шаңшытып, сенден учкан мен да миңдин бирөөбү. Сагынамын сагындырган сен мектеп, санжыргалдуу биздин кутман келечек, камчыланып болочокко умтулуп баратабыз бактыбызды жетектеп. Акын жана котормочу Камчы Жунустун ырлары, чыгармалары камтылган, ал колдонгон кийимдери, жазма аппараты, сыйлык медалдары коюлган Жунусов атындагы музейи кайрадан оңдоп түзөлгөн. Белгилүү болгондой, Камчы Жунусов Жийде Бурак, Сырдуу булак, Мен жана башка чыгармалардын автору. Концерттик программа аяктаган соң маареке спорттук иш-чаралар менен улантылды. Жалпы Ноокат районунун эли чогулуп көкбөрү татышты. Алдыңкы байгеге жеңил автоунаа жана бир катар балуу байгелер коюлду. Байгелердин баары Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 5-чакырылышынын төрагасынын орун басары, 6-чакырылышынын депутаты Төрөбай Сулпкаров тарабынан коюлуп берилди. Баарыңыздарга ийгилик, балбандар дагы биздин мамлекетибизде Ноокат районунда ушундай жакшы нерселер көп бола берсин. Biz sizlerden kızmatınızlarda buna öğrenelim. Rahmet. Көкбөр оюнунан сырткары жаштар үчүн волейбол оюну да өткөрүлүп, жеңүүчүлөр балдуу белектер жана акчалуу сыйлыктар менен сыйланышты.